Алай районунда Сары Моғол, Сары Таш, Талдық айыл өкмөттөрүн бириктирип, силер Памиралай деп атап, анан ошол Памиралай айыл өкмөтү башка районго карамагына өткөрүп берүү маселеси силерде каралыптыр. Ушуга мен жакында эле Алайга барып келдим, элдик нааразылык өтө чоң. Андай болбошу керек. Ал жерде Алай районунун жайыттары бар, кен байлыктары бар. Мына ушундай маселеде катачылык кетирбеңиздер. Мына ушул теманы ушинтип бизге азыркындай мыйзам долбоорун өзгөрткөнгө алып келбеңиздер. Ошо Алай районунан айыл өкмөт кетпеш керек. Райондун карамагында калсын жана Сары Моголдагы, Сары Таштагы, Талдыктагы. Ушул боюнча тема сөз болбош керек. Хорошо. Мен сразу жооп берип коем. Жанарбек Кубаныч бүгүнкү күндө АТР пилоттук режимде Нарын область менен эле Ысык көлдүн түп районунда болуп атат. Башка райондордо бүгүнкү күндө сунуштар түшүп атат. Эч жерде АТР болгон жок. Ооба, бирок отурум болуп ушул сөз болду да. Отурумдар мына сразу айтылган, эң ылдый жактан башталат. Сиз айткандай, сходтор өткөрүш керек. Обязательно айыл жергиликтүү кеңеш менен макулдугун алыш керек. Ким менен биригет. Ошол эле сиз айткандай, ошол нарында, түптө эч кимдин жайыттарын границасын алмаштырган жокпуз. Ошол боюнча эле калып атат. Сиз азыр 3 айылды айттыңыз, Чоңалайда. Эч ким Алай районунда бүгүнкү күндө Минэкономго да, бизге да пока ушу могу биригет, могулар уже бүттү деп эчтеке жок пока. Жок, облуста талкуу болду да. Губернатордун Облуста булар талкуу. Бүгүн сиз айткандай сунуш, талкуу, пока эчтеке чечим жок. Болу элек. Сиз барып туруп эл менен жолугуп келдиңиз, да угуп келдиңиз. Но кагаз түрүндө пока эчтеке жок. Ооба, ошондой болбош керек да. Просто ошону сразу маалымат катары эле айтып жазып алыңыздар, кийин комиссия каралганда ошол маселеге катуу көңүл буруп коюңуздар, сөзсүз. Катачылык кетпесин дедим. Түшүнүктүү. Рахмат.